Саламатсыздарбы? Бул видеодо бакчадагы балдар үчүн атайын даярдалган даамдуу булочканын жасалыш этаптарын көрө аласыздар. Алгач, камыр даярдоонун биринчи кадамы катары ун кылдаттык менен ээленет. Бул процесс камырдын жумшак жана тегиз болушуна өбөлгө түзөт. Андан соң өзүнчө идишке айран, кумшекер, маргарин, жумуртка, соода, туз жана керектүү өлчөмдө суу кошулуп, бардык ингредиенттер жакшылап аралаштырылат. Аралашма бир тектүү масса болгонго чейин тынымсыз аралаштыруу маанилүү. Кийинки этапта дрожж жана көбүрткүч кошулуп, кайрадан жакшылап аралаштырылат. Бул камырдын жакшы ачышына жана булочканын көтөрүлүп бышышына жардам берет. Даяр болгон аралашмага алдын ала ээленген ун акырындык менен кошулуп, камыр жуурула баштайт. Камыр жумшак, ийкемдүү абалга келгенче жакшы жуурулат. Камыр толук жуурулуп бүткөндөн кийин үстү жабылып, жылуу жерге коюлат. Камырдын ачышы үчүн белгилүү бир убакыт берилет. Камыр жетиштүү деңгээлде ачыгандан кийин ал толук формага келтирилип, духовканын табагына ирети менен жайгаштырылат. Булочкалардын үстүнө жумуртка сыйпалып, алардын бышканда кооз алтын түскө ээ болушу камсыздалат. Андан соң булочкалар духовкага салынып, керектүү температурада толук бышканча кармалат. Натыйжада жыпар жыттуу, жумшак жана даамдуу булочкалар даяр болот. Бул таттуу нан азыгы бакчадагы балдар үчүн пайдалуу жана сүймөнчүктүү тамак болуп саналат. Видеобуз жакса лайк басып, каналыбызга катталууну унутпаңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн рахмат. Саламатта калыңыздар.